Улуттук биринчи каналдын эфирин телегүзөт программасы улантат. Студияда мен Самат Асипов. Саламатсыздарбы? Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы менен милициянын кайгуул кызматы Борбор калаада дем алыш күндөрдөгү рейдтерин улантууда. Бул жолку текшерүү иштери да жол эрежелерин, ошондой эле коомдук тартипти бузуп, ызы чуусу көп ондогон окуялар менен коштолду. Атайын рейдте шаар көчөлөрүндө күч кызматкерлеринин ондогон экипажы күзөттө болду. Машина айдап бараткандарга радиодон, блогерлерге тарабынан дагы салым кошуп, алар кайрылып атышат. Ырчылар, чорчулар, жада калса жума намаздан, баяндардан бер айтылып атат да. Силердин салымыңар болсо, чыгып туруп эле жөнөкөй жол эрежесин кыймылын камсыздап бериңиздер. 19 декабрь түнкү саат 2:04 чамасында Борбор калаада бир нече адам спирт ичимдигин ичип, жол коопсуздук кызматкерлеринин колуна түштү. Мына бул жигиттин башкаруусундагы унаа Садырбаев менен Байтик Баатыр көчөлөрүнүн кесилишинде токтотулду. Текшерүү иштеринин жүрүшүндө айдоочунун унаа башкарууга укук бере турган тиешелүү документтери жок болуп чыкты. Айдоочу инспекторлордун талабына баш ийбей, алардын кызматтык милдеттерин аткарууга тоскоолдук жаратып, агрессивдүү мамиле жасап жатты. Айдоочу республикалык наркология борборуна жеткирилип, текшерүүдөн өткөрүлдү. Бул жигит буга чейин да мас абалында жол эрежесин бузгандыгы үчүн кармалып, сот тарабынан айдоочулук укугунан ажыратылган экен. Унаа ээсинин мас экени расмий тастыкталган соң, ага тиешелүү протоколдор толтурулуп, унаасы айып короого киргизилди. Мындай учурда дээрлик баардык эле айдоочулар ар кандай айла амалдарды жасап, жоопкерчиликтен кутулуп кетүүгө аракет кылышат. Бирок бул жолу айдоочунун мындай аракетинен эч кандай майнап чыккан жок. Текшерүү учурунда айдоочудан спирт ичимдиги жыттанган. Наркология келип текшерүү учурунда бул айдоочу 1 жыл мурун айдоо укугунан ажыратылган. Бирок ага карабастан бул кайра жол эрежесин одоно бузуп, бизге кармалды. Тиешелүү протоколдор түзүлдү. Кан аркылуу экспертиза дайындалды. Рейд учурунда жол эрежесин жана унаа башкаруудагы эреже талаптарды бузган айдоочулар четинен кармалып жатты. 20 декабрь түнкү саат 12 чамасында айдоочусу мас абалда деген шек менен мына бул сиздер көрүп жаткан унаа токтотулган. Текшерүү иштеринин жүрүшүндө айдоочунун унаа башкарууга укук бере турган тиешелүү документтери жок болуп чыкты. Андан сырткары айдоочунун алкоголдук ичимдик ичкен ичпегени да текшериле турган болуп, ал республикалык наркология борборуна жеткирилди. Бирок унаа ээсинин машинаны документи жок айдап жүргөндүгү үчүн атайын протокол түзүлүп, унаасы айып короо жайына токтотулду. Карагул Ахмат панорамага кирген көчөнүн кесилишинде Hyundai Sonata автоунаасын токтоткон учурда токтобой айдап кеткенден биз артынан барып токтоткон учурда айдоочудан спирт ичимдиктер жыттанган. Биз тастыктоо үчүн Бишкек шаарынын наркология бөлүмүнө алып келгенде айдоочу мас экени тастыкталып, унаасы айып короого киргизилип, өзүнө тийиштүү протоколдор түзүлүп берилди. Акыркы кездерде эркектер гана эмес, арак ичип кармалган айымдардын да саны өсө баштады. Маселен, 20 декабрь түнкү саат 12 чамасында Борбор калаанын Сухэ Баатар көчөсүнөн мына бул сиздер көрүп турган унаа жол эрежесин бузгандыктан айдоочусу мас абалда деген шек менен токтотулган. Унаа ээси аял киши экен. Машинадан түшкөндө эле андан алкоголдук ичимдиктин жыты буркурап жатты. Текшерүү учурунда айдоочунун мас экени аз келгенсип, унаага жана өзүнө тиешелүү документтери да жок болуп чыкты. Айдоочу айым республикалык наркология борборуна жеткирилип, анын спирт ичимдигин колдонгондугу расмий тастыкталды. Жыйынтыгында унаа ээсинин өзүнө тиешелүү протокол толтурулуп, машинасы айып короо жайына киргизилди. Бишкекте синтетикалык баңги заттарды сатууга шектелген жаран кармалды. Тергөө жана ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын баңги заттардын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө каршы күрөшүү кызматы тарабынан переброс аттуу профилактикалык иш-чаранын алкагында Үч Коргон жана Журнальная көчөлөрүнүн кесилишинде 2003 жылы туулган жаран кармалган. Жеке текшерүү жүргүзүү учурунда кармалган жарандын курткасынын оң чөнтөгүнөн көк түстөгү изолента менен оролгон өзгөчө жыты бар. Болжолдуу түрдө баңги зат заты болгон 28 таңгак табылып алынган. Алдын ала маалыматтар боюнча алынган зат синтетикалык баңги зат болуп,
Telegram мессенджериндеги интернет дүкөн аркылуу андан ары сатууга багытталган. Учурда аталган факты боюнча Бишкек шаарынын 1-май районунун ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан зарыл болгон тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. 2025 жылдын 18 декабрында социалдык тармактарда Бишкек шаарынын Мурас Ордо жаңы конушунда башка райондо эмне жүрөсүңөр деген аталышындагы видео тараган. Видеодо жаш өспүрүмгө карата күч колдонулган көрүнүштөр чагылдырылган. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 280 бейбаштык беренесине ылайык кылмыш иши козголду. Текшерүүнүн жүрүшүндө 1-май райондук ички иштер кызматкерлери тарабынан окуяга тиешеси бар 2009 жылы туулган жана 2012 жылы туулган жалпы 4 жаш өспүрүм аныкталып, 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматына жеткирилди. Ошондой эле жаш өспүрүмдөрдүн мыйзамдуу өкүлдөрү да чакыртылган. Учурда окуя боюнча текшерүү иштери улантылып, анын жыйынтыгы менен мыйзамга ылайык укуктук баа берилип, чара көрүлмөкчү. Милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгынын кызматкерлери Курманжан Датка көчөсүндө Аламүдүн базарына жакын жайгашкан аялдаманын жанында жол тилкесинде токтоп турган унаалардын айдоочулары менен профилактикалык иштерди жүргүзүштү. Иш-чаранын жүрүшүндө айдоочуларга жол кыймылынын эрежелерин сактоо, коомдук транспортко жана башка жол кыймылынын катышуучуларына тоскоолдук жаратпоонун маанилүүлүгү түшүндүрүлдү. Кээ бир жоопкерчиликсиз айдоочулар унааларын тротуарларга токтотуп, жөө жүргүнчүлөрдүн, балдар коляскасы бар адамдардын, ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын кыймылына тоскоолдук жаратууда. Андыктан бул аймакта жол коопсуздук эрежелерин күчөтүү каралууда. Маалымат иретин айтып кетсек, ар бир айдоочу ушул жерде турат, токтотуп документтерин сурасак эле дароо эле эми кечирип коюңузчу, коюп коюңузчу, туура биз тараптан эскертип деле койсок болот. Бирок бул жол эрежени бузуу фактысы болуп атат да. Силердин аяңардан башка айдоочуларга жол тыгын жаратып атат. Ушундай тоскоолдуктар кылып атат да. Мына азыр буякта тазалап коебуз, сонун тазалайбыз, биздин кызматкер келет, иштейт, бузуу жөнүндө протокол жазат. Жазгандан соң кайра эле вызовдор болуп калат. Эми биз милициянын башкармалык жалпы 102 менен иштейбиз. Ошол вызовго кеткенден кийин башка айдоочулар келип токтото берет. Бул эмнени билдирет? Бул өзүн сыйлабастык жана башка айдоочуларга сыйлабастык көргөзүү да. Ошондуктан биз кайра кайталайбыз. Ушул катарга унааңызды деги эле такыр койбоңуздар. Маалымат иретинде. Социалдык тармактарда коомдук транспорттун ичинен жүргүнчү кулап кеткен видео тараган. Аталган видеодо эки жүргүнчүнүн ортосунда сөз талаш чыгып, жаңжал учурунда бир жүргүнчү экинчисин түртүп жибергени байкалат. Окуя айдоочу унааны аялдамадан тышкары жолдун жээгине токтотуп, эшикти ачкан учурда болгон. Алгачкы жүргүнчү экинчи жүргүнчүнү түртүп жиберип, анын натыйжасында ал кулап кеткен. Бирок кулап кеткен жаран райондук ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылган эмес, дооматтары жок экендигин билдирген. Ошол эле учурда айдоочунун жол кыймылынын эрежелерин бузуп, коомдук транспортту аялдамадан тышкаркы жерде токтоткону аныкталган. Бул факты боюнча айдоочуга карата мыйзам талаптарына ылайык укук бузуу жөнүндө протокол түзүлдү. Милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгы айдоочуларды коомдук транспортты башкарууда белгиленген токтотуучу жайларды гана пайдаланууга, ошондой эле жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун толук камсыз кылууга чакырат. 2025 жылдын 20 декабрында саат болжол менен түнкү 3:20 чамасында 102 кызматына Асанбай борборунун аймагында жайгашкан түнкү эс алуучу жайлардын биринин жанында массалык мушташ болуп жатканы тууралуу билдирүү келип түшкөн. Окуя болгон жерге дароо Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын патрулдук посттук кызмат полкунун кызматкерлери барышкан. Барган учурда маалымат тастыкталган. Мыйзамсыз аракеттерди токтотуу жана окуянын бардык жагдайларын аныктоо максатында окуяга тиешеси бар бардык жарандар Бишкек шаарынын Октябрь районунун ички иштер бөлүмүнүн номер 3 шаардык милиция бөлүмүнө жеткирилип, ички иштер бөлүмүнүн коомдук коопсуздук кызматынын атайын кабыл алуу жайына 3 күндүк мөөнөткө камакка алынды. Башкы прокуратурага караштуу сот аткаруучулар кызматы менен биргеликте Бишкек шаарынын милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгы укук бузуулар жөнүндө айыппулдар боюнча карыздарды аныктоо жана өндүрүп алуу максатында рейдтик текшерүү иш-чарасын өткөрдү. Биргелешкен иш-чаранын алкагында мобилдик топтор тарабынан коопсуз шаар автоматташтырылган системасы аркылуу салынган, бирок өз убагында төлөнбөгөн айыппулдардын бар жогу текшерилди. Аталган рейдтик иш-чаралар соттук чечимдердин жана башка аткаруу документтеринин өз убагында жана толук аткарылышын камсыз кылууга, мыйзамдуулукту бекемдөөгө жана коомдук тартипти сактоого багытталган. Мындай иштер мындан ары да системалуу түрдө улантылмакчы.
Ушуну менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Студияда мен Самат Асипов иштедим. Ал эми программанын жүрүшүндө орун алган окуяларды тасмага түшүргөн кабарчыбыз Жээнбай Каракүчүков болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.